Марал радиосу Айлампа программасы аркылуу өз уктурууларын түз ободо улантат. Бүгүн биз жаңы түзүлгөн УНА мамлекеттик ишканасынын тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Бул мекеменин негизги көздөгөн максаты эмнеде, кандай иш алып барат? Эгерде сизде суроо же пикир пайда болсо, анда 68 0606 телефон номерин териңиз. Мындан тышкары биз 0552 68 0606 WhatsApp номери аркылуу дагы суроо жана пикирлерге орун беребиз. Студиянын меймандары менен тааныштырып өтөйүн. Алар Кыргыз өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Айнура Туйбаева. Саламатсыз. Жана УНА мамлекеттик мекемесинин баш кадиси Үсейин Касмалиев. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиздер. Анда алгачкы суроону Айнура айым сизге узатайын. Негизи УНА мамлекеттик мекемеси кандай максатты көздөп түзүлдү? Саламатсыздарбы? Биринчиден мамлекеттик мекеме, УНА мамлекеттик мекемеси бул атайын ушул транспорт каражаттарын каттоо, Микрофонго жакыныраак болуңузчу. Транспорт каражаттарын каттоо жана айдоочулук күбөлүктөрдү берүүнүн жаңы методдорун түзүү боюнча ушул мамлекеттик мекеме түзүлдү. Бул эң негизгиси ушул Кыргызстанда жол коопсуздугунда ар кандай терс нерселер болуп аткандыгына байланыштуу ошолордун бир негизи бул ошол көп жылдан бери ошол айдоочулук күбөлүктөрдү берүү жана транспорт каражаттарын каттоодо ар кандай бир терс көрүнүштөрдүн жоюу жаатында жасалды. Анткени бул баарыбызга эле белгилүү, автоунаа каражатын каттоодо кандайдыр бир ортомчуларды издеп, тааныштарды издөө маселеси, ошондой эле айдоочулук күбөлүктөрдү берүүдө дагы автоунааны айдоочу атайын мектептерде окубай эле ошондой терс көрүнүштөр болуп кеткен. Ошолордун баардыгы ар кандайдыр бир жанагы коррупцияларды жок кылуу боюнча пландарды, өкмөттүн токтомдорунда ушул терс көрүнүштөрдүн баарын жок кылуу көп жылдан бери жумуштар алып келип жатат. Бирок ушул мамлекеттик кызматта иштеген адамдар көп жылдан бери иштеп, 10-15-20 жылдан бери иштеген кишилер бар. Ошолор ар кандай бир ортомчулардын, анан ошо кызматтын ортосунда мындай тыгыз байланыш болуп калганда, ошону жок кылуу үчүн биз азыр ошондой реформаларды өткөрүп жатабыз. Буга чейин транспорт каражаттарын каттоо жана айдоочулук күбөлүктү берүү департаменти бар болчу. Ошондой эле атайын маалыматтык кызмат борбору, ушул эки кызмат мамлекеттик каттоо кызматынын астында ушул кызматты алып келаткан да. Анан ошолордун ишин жакшыртуу боюнча, анткени эки департамент өз ара бири-бирине көз каранды, бирок ошол эле учурда бир эле жумушту алып барыш керек болчу. Ал эми жөнөкөй жаранга ошол кызматты алганы киргенде эч ким деле түшүнбөйт ошол жакта эки өз ара көз каранды мекеме иштеп жатканы. Бирөө болсо ошол эле арыздарды кабыл алып, автоунааны карап, башка бирөөсү болсо ошол туура кабыл алындыбы, кабыл алынган жокпу деп ошол чечим кабыл алчу да. Негизи айтыңызчы, бул жерде бул УНА мекемесинин түзүлүшү менен анын негизги аткара турган функциялары, анан полномочиялары дагы кеңейди деп айтсак болобу? Булардын кеңейди, функциялар ошол эле, бирок автоунааларды каттоо жана айдоочулук берүү эң негизгиси. Бирок ошого эле байланыштуу, ошондой эле азыр бизде санариптештирүү иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу, булар жөн эле каттап мындай механический жумуштарды жасабай, ошол эле санариптештирүү боюнча, жаңы маалыматтык системаларды иштеп чыгуу боюнча жана өзүнүн ишин жакшыртуу боюнча иштерди алып барат да. Түшүнүктүү. Негизи жаңы түзүлгөн мекемеге баягы башында айтылды эле компетенттүү, анан коррупцияга аралашпаган кадрларды тандап алабыз депчи. Азыр ушул боюнча процесс кандай жүрүп атат? Демек, анда кадрлар ачык сынак менен тандалабы? Азыркы курамы канча? Штаттык бирдигиңиздер канча? Буга чейин транспорт каражаттарын каттоо жана айдоочулук күбөлүктөрдү берүү департаментинде 91 кызматкер кызматтанчу. Бул республика боюнча жана экинчиси жана атайын маалыматтык кызмат борборунда 200дөй адам. Ошондо бардыгы биригип 300дөн ашык кызматкер ушу кызматты аткарчу. Азыр биз экөөнүн башын бириктирип, УНА мамлекеттик мекемесин түзүп, ошондой эле
бир орган өзү жооптуу болгондой ошондой кызмат түзүлдү. Анан азыркы штаты боюнча 245 адам деп атабыз. Ошондой эле жана ачык сынак конкурсу жарыяланган 10 мартта жарыяланган. Ошол документтерди кабыл алуу мөөнөтү 20 март күнү эртең кечке чейин документтер баары кабыл алынып, ошондон баштап биз конкурска өтөбүз. Ошондой эле бул мамлекеттик мекемеде биз жаңы башкаруу принциптерин киргизген жатабыз да. Анткени буга чейин мамлекеттик кызматкер бир жолу жумушка алынгандан баштап эч кандайдыр бир мындай жөн эле жана выговорларды алып эле ошо менен эле жумуш бүтүп калчу да. Азыр болсо биз мамлекеттик мекемеде иштеген адамдардын баарын контрактный принципке өткөрүп атабыз. Булар менен 1 жылдык мөөнөттө азыр контракт түзүлөт. Жана ошолор кандайдыр бир жарандардан терс маалыматтар түштү же кандайдыр бир кылмыш иштери болсо, акча алуу, кандайдыр бир терс мамиле жасалса, ошолордун баардыгы андан кийин контрактты узартабызбы, узартпайбызбы, ошонун баарына албетте ал каралат, каралат. Ооба. Уланталык айдоочулук курамды жана унаа каражаттарын каттоо маселесине байланышкан суроолоруңуздар болсо, бериңиздер. Жаңы түзүлгөн бул жумуштун баардыгы мына өзүңүздөр жогоруда маалымат алгандай унаа мамлекеттик мекемесине өтүп жатат. Анын дагы полномочиялары кеңейүүдө. 68-06-06 студиянын номери, ошондой эле 0552-68-06-06 WhatsApp номери аркылуу дагы суроолорду кабыл алабыз. Азыр эң алгачкы байланышка чыккан угарманга кезек берелик. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Угуп атабыз сизди. Орусиянын гражданини, өзү Кыргызста. Ошо Кыргызстандын айдоочулук бөлүгүн ала албай атат. Орусиянын айдоочулук бөлүгү бүтүп калган. Биздики ошол процедура оор болуп атат да. Чет жакка чыксаң башка жактыкын деле алып атпайсың, айдап жүргөн көлүгүң менен жана международный право деген бизде ошол кантип чечилет? Кантип алып болот? Ким жооп берет? Үсейин мырза. Рұқсат берсеңіздер, мен жооп беріп коеюн. Биринчиден, орусиялык гражданин эгер өзүнүн айдоочулук көлүгүнүн мөөнөтү бүтө элек болсо, эч кандай тоскоолчулук жок. Ушу унаа мамлекеттик мекемесинин территориалдык бөлүмдөрүнөн барып эле жана тийиштүү кагаздарын чогултуп эле алмаштырып алат. Эгер өзү айдоочулук көлүгү мөөнөтү өтүп кеткен болсо, бул айдоочулук көлүгү уже жокко чыгарылган болот. Өзүнүн мамлекетинен алмаштырып келүүгө бул билеттүү да. Уланталык дагы угарман, саламатсызбы? Саламатсызбы. Улак сизде, айтыңыз сурооңузду кыскараак кылып. Биз унаабыздын атабызга катталган. Бирок ошол тек паспорт боюнча айдап жүрө берсек болобу, эч кандай бир нарушение жокпу? Анан эгер каттап отурган болсок, тиги прописка боюнча чыкпекпи? Ошону бир жооп берип койсоңуздар. Рахмат сурооңузга. Биринчиден, атаңызга катталган болсо, эгер өзүңүз айдап жүрсөңүз, өзүңүздүн автоунааңыз болсо, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомунун менен бекитилген эрежелери бар, атайын каттоо эрежелери бар. Ошо каттоо эрежелердин негизинде ошо жанагындай договор дарение деп коет, ошо белек катары ошо кайра каттоодон жүргүзүп алса болот. Ошо кайра каттоодон жүргүзүп жатканда ошо өзүнүн атасынын, баласына же кызына өтүп атканда жанагындай төлөмсүз каттоодон жүрөт. Экинчиден, жолдон эч ким кайра каттоо же ишеним кат ал деп эч ким мажбурлабайт. Аны менен айдап жүрө берсе болот. Бир гана могу жанагы коопсуз шаар долбоорунун негизинде жанагындай жол эрежелерин бузуулар болсо, ошо атасынын дарегине барат да. Уланталы, сиздер бизди 24 ТВ каналынан дагы көрсөңүз болот. Ошондой эле Марал радиосунун интернеттеги социалдык түйүндөгү баракчалар аркылуу дагы көрүп, анан ал жерге дагы суроолорду жазып калтырыңыздар. Кийинки угарман, саламатсызбы? Кайра байланышка чыгыңыз. Азыр бизге келген кийинки суроого өтөлү. Көп угармандарыбыз кайрылып атат. Мурдагыдай эле дейт, мамлекеттик инфоком ишканасы тарабынан дейт, номерлерди сатуу маселеси каралабы деп кайрылган. Анан алардын жанагыдай жакшы каалаган номерлерибизди алуу үчүн канча каражат төлөнөт дейт. Бул суроолорго мен жооп берип коеюн. Биринчиден болсо, инфоком мамлекеттик ишканасы бул атайын ошол номерлерди чыгарып
иштейт, ошондой эле карагандай информационный системаларды жасайт да. Анан биз эң негизгиси айтып кетчү нерсе бул мурун кандайдыр бир жеке ишканалар жасап келчү, ушулардын баарын азыр болсо 2016-жылдан баштап бардыгы мамлекеттин колуна өткөн жана акчалардын баары мамлекеттик казынага түшөт. Ал эми жанагы жакшы мындай бир 777 деген номерлерди болсо, өзгөчө комбинациядагы номерлерди интернет портал бар, атайын онлайн аукцион деген. Ошол жакта өзүнүн баасы каралганда жазылып турат, номерлердин баасы 1,5 миң сомдон баштап 5 миң сомго чейин номерлердин комбинациясы бар. Алар болсо өз каалоосу менен аукциону жок эле фиксированный сумма менен сатып алат. Андан башка жанагы кооз номерлер болсо аукцион аркылуу сатылат. Ал аукционго ошо интернет порталдан 2, 3, 5 кишилер катышып, анан кимиси кымбат баа берсе ошол жаранга сатылат. Кийинки угарманды угабыз анда. Азыр саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угатабыз сизди. Мен суроо берейин дегем да. Айтыңыз сурооңузду. Мен машина менин наамымда эмес да. Анан тиги техпаспорт боюнча адреске барсам, хозяин көчүп кетиптир. Ошону кандай кылып оформление кылсам болот? Уруксат берсеңиз, мен жооп берип коеюн буга. Ушундай эле кайрылуулардын ушу көптүгүнө байланыштуу ушу мамлекеттик каттоо кызматы ошо өзүнүн электрондук порталында дареги боюнча СРС чекит портал чекит СРС чекит KG деген дарек боюнча ушу жарандар автоунаасын издеп жаткан болсо же автоунааны сатып алып анын ошо ээсин издеп таппай жүргөндөр болсо ошол жакта атайын поиск владельцев деген рубрикасы бар. Ошол жака өзүнүн автоунаасын белгисин жана өзүнүн номерларын электрондук даректерин киргизип бири-бирин таап алып ошо кайра каттоодон жүргүзүп алса боло тургандай площадка түзүп берген да. Унаа каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоого байланышкан суроолорду кабыл алабыз. Азыр дагы угарманды угабык. Саламатсызбы? Угатабыз сизди, айтыңыз. Чыгып жатам, атыңыз. Айсаңыздар, мамлекеттик машиналарды, мисалы, министерствонун ак үйдүн машиналары кандай катталат? Тек паспортуна кандай жасалат? Ак үйдүкү министерствонука деп жазылабы. Анан ошол менен эле бирге эле ошол машинанын срогу бүткөндөн кийин кимге калат? Ак үйдүн шофуруна калабы, же жетекчисине калабы? Же жана сиз айткандай аукцион болуп сатылабы? Ата көбүнчө мамлекеттик машиналар $150 миң машиналар 7-8 жылдан кийин менчикке чыгып кетип атат да. Рахмат. Бул суроого мен жооп берип коеюн. Сурооңузга рахмат. Биринчиден мамлекеттик органдарда катталган автоунааларды ошол кайсы мамлекеттик орган болсо ошонун аты жазылат. Мисалы үчүн саламаттык сактоо министрлиги деп. Ошондой эле аларга тийиштүү жарандарга берилгендей эле документтердин баардыгы берилет. Булардын баардыгы ошол өкмөттүн токтомдорунда жазылган. Ошол автоунаалардын өзүнүн ар бир мамлекеттик орган сатып алаарда өзүнүн шарттары бар да. Биринчиден ал автоунаа 10 жылдык мөөнөттөн көп болбош керек. Ошондой эле жана көлөмү боюнча 2,7 болуш керек. Жана өзүнүн жеңил машина болуп саналат да. Анан алардын өзүнүн мөөнөтү болот. Ошондой эле автоунаа жанагындай сиз айткандай иштей албай калган учурларда булардын баардыгы эме өткөрүлүп берет. Атайын жана управление мамлекеттик мүлк фондусуна өткөрүлүп берет жана ошондон кийин дагы өзүнүн шарттары бар. Булардын автоунаалардын баардыгы аукцион аркылуу сатылат. Анан ошондой эле жана $150 миң машина деген бул анча туура эмес болуп калат го дейм да. Уланталы бизде аябай көп суроолор бар. Анан баардыгына жооп алганга аракет кылалык. Азыр кийинки угарманды угалы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угатабыз сизди, айтыңыз сурооңузду. Менде суроо бар да. Силер айдоочулук көлүктү жаңы берип атасыңар да. Жаңы берип атасыңар, алып атасыңар да. Эски көлүктөр менен кандай болуп калат? Мисалы өткөндө мени бир жолдон тозуп ГАИ да. Ошо жаңы көлүк ал деп мен заставить кылды да. Бул мурунку алган көлүк жарабайт. Азыркы чыгаткан көлүк ал деп мен заставить кылды. Албасаңыз кийин кармасаң штраф салам деп мен ушундай өкөз кырылышып соғыштык да. Эмне үчүн мен аны котолушун мындан мурун эле алгам
праванычы күбөлүктү. Эмне үчүн улам которбон сайын алып мен чет мамлекет чыксам бир жөө. Эмне үчүн мен алышым керек? Түшүнүктүү, жооп берсин. уруксат берсеңиз мен жооп берип коеюн буга. Биринчиден майы кызматкерлери эч кандай андай мажбурлай албайт, бирок өз жараны өзү айткандай аны мындай бир эскертүү катары түшүндүрүп берсе керек. Экинчиден ошо мен айтып өткөндөй Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен бекитилген ошо айдоочулук күбөлүктөрдү берүү эрежелери бар. Ошо эрежелердин негизинде ошо Кыргыз Республикасынын ошо улуттук үлгүдө айдоочулук күбөлүктөрүнүн өзүнүн мөөнөтү 10 жыл деп эсептелет. Ошого байланыштуу ошо мурунку алган айдоочулук күбөлүктөр ушу берилген жанагы мөөнөтүнөн берилген датасынан баштап ошо 10 жыл деп эсептеп ушу майыт кызматкерлери эскертүү берип жатышат да. Анткени ага байланыштуу ошо 10 жылдын ичинде мурунку берилген айдоочулук күбөлүктөрүнүн эми ошо сакталганына байланыштуу жараша жана сүрөтү өчүп калган, аты жөндөрү өчүп калган учурлар да болсо керек, ошого байланыштуу жанагындай эскертүү берип бергендир да. Саламатсыздарбы дейт. Жоголгон айдоочу күбөлүгүн кайра калыбына келтирсе болобу сиздерди мекемеден? Дарек дайыныңар кайсы жерде? Канча сомго бүтөт? 7000 сом деген чынбы дейт. 3 айдан бери бүтүрө албай жүрөм деп кайралган. 7000 сом деген калп, жоголуп кеткен айдоочулук күбөлүк болсо бул өзүнүн тиешелүү документтери чогултулат. Буга өзүнүн өздүк паспорту керек, анан медициналык маалымат каты керек. Бул 083U деген формада жаңы медициналык каттар бар, маалым каттар бар. Андан тышкары дагы жанагы ошо ГАИден, анан республиканский Горгаи менен республиканский ГАИден бирден справка керек. Мунун баарын чогултуп келгенден кийин 2 айга убактылуу күбөлүк берилет. Ошо 2 ай өткөндөн кийин ошо жаңы дубликат күбөлүк берилет да. Айтып коюңуздарчы, бул жерде эки нерсени бириктирдик деп жатат. Ошондо өкмөттүк уюм биригип жатабы жана булардын иш алып баруу максаты эмне болуп эсептелет дейт да. Жакшы түшүнбөй калган экен. Кыскараак айтып койсоңуз. Биринчиден жогоруда айтылгандай автоунаа каражаттарын жана айдоочулук күбөлүктөрдү берүүдө эки мамлекеттик департамент иш алып барган. Ошондой эле кандайдыр бир жоопкерчиликтерди болгондо жоопкерчиликтери мындай жоголуп кетип аткан да, кимиси кайсыл жумушка так жазылбай калгандыгы боюнча. Ошон үчүн эки департамент биригип, анын ордуна мамлекеттик мекеме УНА деп кабыл алынды. Азыр ошого жаңы конкурс жарыяланып 20 марттан баштап жанагы жаңы түзүм иштеп баштайт. Угатабыз сизди. Азыр кийинки угарман. Орусияда ушундай эле система иштейт, бирок келишим бизде 400 сом. Россияда келишим бланкасы бекер, Кыргызстанда деле бекер бланка берсеңер болобу дейт. Эмне жөнүндө сураган түшүнбөдүм. Биринчиден бул болсо Орусияда жарандар бири-бирине автоунааларын сатканда простой письменный формада жанагы келишимдерди түзүшөт да. Ошонун негизинде автоунааларын Орусияда ОСАГО дегени бар. Ошонун ичине жазылып, бардыгы кимге берилгени, ошону менен страховой компаниялар иштерин жүргүзүшөт. Анан булардын баары келишимди бекер түзүшөт. Биздин мыйзамдар боюнча бирөөгө автоунаалык каражаттарын бергенде мамлекеттик каттоо кызматына келип, автоунаасын каттатып кетиш керек. Кээ бир жарандар өзүлөрү келгиси келбегендиктен жана андай ишеним каттарды жазып беришет. Анан ошол ишеним каттын баасы ошо 400 сомдон өйдө болуп саналат да. Ошол боюнча айтып жаткан болуш керек биздин жаран. Угатабыз дагы бир угарманды угалык. Саламатсызбы? Саламатчылык, саламатсыздарбы, кандайсыздар? Биринчиден чоң рахмат, жакшы дайындап келипсиздер. Баары так жооп берип атасыздар. Бул элдин купулуна толуп атат окшойт деп ойлойм. Экинчиден суроом, меники жанагы айдоочу күбөлүгүм эми пластикалык деп коет, бирок ичинде жана эмеси жазылган эмес да, баягы 10 жылга жарайт дегенчи. Мен бирок 12 жыл болуп кетти алганыма. Алмаштырышым керекпи? Анан үчүнчү суроо, менин байкемдикинин ошондой эле күбөлүгү бар, бирок ортосунан бөлүнүп сынып калган. Аны бир ГАИга көргөзсөк 1,5 миң сомдой кетет алмаштырганга деди. Ошол чынбы, туурабы? Чоң рахмат. Бул сурооңузга рахмат. Биринчиден сиздин айдоочулук күбөлүктө ошол 2011 жылдары берилип аткан убакта айдоочулук күбөлүктүн мөөнөтү жазылбай калганда, бирок биздин мыйзамдарда ошондой эле жана Венский конвенция бар, ошо бүт эл аралык мамлекеттердин бүт бардыгы ошол Венский конвенцияга баш ийет. Ошонун ичинде дагы айдоочулук күбөлүктөрүнүн мөөнөтү 10 жыл болуп саналат. Сиз өзүңүздүн айдоочулук күбөлүгүңүз менен башка өлкөгө барайын десеңиз,
ошол жактан автоматически недействительный болуп калат да айдоочулук куәлигиңиз. Ошон үчүн 12 жыл болуп калгандыгына байланыштуу сиз алмаштырышыңыз керек. Муну улам мамлекеттик мекемесине келип тийиштүү документтериңизди берсеңиз 1 сааттын ичинде алмаштырылып берилет. Экинчи сурооңуз боюнча ортосуна сынып калган болсо ошол токтомдордо өкмөттүн токтомдорунда белгиленген тартиптер бар. Ошол жакта айдоочулук күбөлүктөрдү сынып калган болсо же жоготуп алсаңыз же дагы башка кандайдыр бир случайлар болсо анда сиздин айдоочулук куәлигиңиз жокко чыгарылат. Ошондуктан сиз алмаштырышыңыз керек. Уланта берелик, саламатсыздарбы? Негизи техникалык паспорт 8 евро, номер 9 евро турат. Эмнеге 5000 сомдон баштап акча аласыңар деген? Биринчиден биз азыр иштерди алып баратабыз. Буга чейин 2011 жылы ошол айдоочулук күбөлүктөрдү жана техпаспорт кандайдыр бир айдоочулук транспорт каражаттарынын документтерин бардыгын жасоо шарты жеке компания жасап келе жатат. Ошолордун контрагы 2019 жылы аяктайт. Ошондой эле жана техпаспорт сиз айтып аткан 12 евро болуп, айдоочулук күбөлүк 10 евро болуп, ошондой евро да жазылып калган экен ошол келишимдерде. Анан азыр биз ошол иш алып баратабыз. Ошонун баарын мамлекеттин колуна алып, мурундагы паспорттардын баардыгы жеке компаниялар аркылуу жасалып келген жана машина каражаттарынын номерлери дагы азыр биз ушу 3-чү этап болуп айдоочулук күбөлүктөрдү жана транспорт каражаттарынын документтерин баарын мамлекеттин колуна алып өзүбүз жасайлы деген оюбуз бар. Ошонун негизинде ошол документтердин баасы 50% арзандайт. Анан сиз айтып жаткан жана 5000 сом деп аткан Качантан баштайт бул? Бул ошо 2019 жылы пландаштырып атабыз. Бул ушу жай күз аягында бардык жаңы документтер кирилет. Бирок мурун берилген документтердин бардыгы действительный болуп саналат. Анан 5000 сом деп атканыңыз бул биз азыр жаңы ноябрь айында жаңы дагы маалыматтык системаларды киргиздик. Ошо жарандардын арасында 5000 сом бердим, 10 000 сом бердим деген көп мындай маселелер көтөрүлүп келаткан. Анан азыр биз кандайдыр бир кызмат алайын деп келгенде арыз жазганыңызда ошол арызыңыздын ылдый жагында жазылат да кайсыл кызматка канча сом, анан бардыгы болуп канча сом төлөшүңүз керек. Ошондуктан жана 5000 сом деп атканыңызды андан арзаныраак эле болот. Анан кайсыл кызматка канча сом төлөп атканыңыздын баары ошо сиздин арызыңыздын ылдый жагында ошо автоматически чыгып калат да. Уланталык биз бүгүн унаа каражаттарын жана айдоочулук күбөлүктү каттоо маселесине кайрылып жатабыз. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Айнура Туйбаева жана мамлекеттик унаа мамлекеттик мекемесинин баш кадиси Үсейин Касмалиев жооп берип жатат. Суроолор аябай көп болуп атат. Менин колумда WhatsApp'та дагы бир нече суроо окулай элек. Азыр байланыштагы угарманды кезеги менен угуп туралы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатсыздарбы? Кыскараак кылып. Жанагы жаңыртканда стажысы кандай болуп калат? Мисалы, жумушка кирсең стажына карайт да. Түшүнүктүү да, айтыңыз. Суроо бүттү да. Стаждын бардыгы жазылат. Бизде ошондой жанагы атайын маалыматтык системалардын ичинде ким канчанчы жылы айдоочулук күбөлүк алган, кайсыл категориясынын бардык маалыматтар бар. Ошол жакта кээ бир жарандар 98 жылы алган болсо, ошол 20 жылдык стаждын бардыгы жазылат. Ортомчулар бар деп билгениңер жакшы экен. Качан түп тамыры менен жоёсуздар? Болбосо электрондук кезек күтүү ошолордун айынан такыр жылбайт дейт. Биз атайын ошол ортомчулардын иш аракети бул болсо системанын бардыгы кызмат көрсөтүү кагаз түрүндө жүрүп жаткандыктан ошондой документтердин өзүлөрү алып кирип атайын мындай жана туруктуу система пайда болуп калганда бул уже 10 жылдан көп убакыттан бери. Анан ошол ортомчулардын кээ бирөө болсо атайын мындай костюм-шим кийип келип кызматкердей болуп жумушка келишет да эртең менен. Биз ошонун баарын жок кылуу үчүн электрондук системага өткөрүп жатабыз. Анан ар бир биздин кызматкердин артынан система боюнча көрүп турабыз да. Электрон очередьтен мисалы үчүн 400 киши жазылса, талон алса, ошол канча кишиге кызмат көрсөттү. Бул системаны киргизип жатканда кээ бир биздин кызматкерлер дагы электрон очередьтен 30 заявление болуп көрсөтүлсө, фактически 80-ди 40-ты жасагандар болгондо
анан ошолордун баарын мындай катуу сурап талаптарды койгондон баштап азыр мына ортомчулардын иши жоголдубу же азайдыбы? азайып баратат да, бирок түп тамыры менен жок болуп калды деген туура эмес бул. Анан ошон үчүн биз жанагы биздин кызматкерлерди ошо контрактный основага өткөрүп атабыз да. Уланталы кийинки угарман сураган экен, менин айдоочулук күбөлүгүмдө мөөнөтү көрсөтүлгөн эмес, алмаштырбай жүрө берсем болобу дейт. Алмаштырбай жүрө берсеңиз болбойт. Айдоочулук күбөлүгүнүн жогоруда айтылгандай 10 жылдык мөөнөтү бар. Анан сиз Бүтө турган мөөнөтү көрсөтүлбөсө дагы мыйзамдарда жазылган 10 жылдык мөөнөтү бар деп. Ошон үчүн бардык жарандар айдоочулук күбөлүктөрүн 10 жылдан кийин алмаштырыш керек. Айдоочулук күбөлүк алганыма 10 жыл болду. Д категорияны алганга канча жыл стаж болуш керек? Кантип алам? Акчасы канча болот дейт. Д категориясы бул алыш үчүн 4 жылдык мөөнөттөгү стаж болуш керек. Ушул башка категорияларды айдаган боюнча. Анан атайын автоунаа мектептеринде окуп бүтүш керек. Анан экзамен бергенден кийин, теоретический квалификационный экзамен бергенден кийин алса болот. Жана 22 жаштан жогору болуш керек да. Угатабыз, эми радио угармандарга кезек берелик. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кулак сизди, айтыңыз. Мен суроо берейин дегем. Угатышат, айтыңыз. Мен айдоочу күбөлүгүм 14 жыл болду да, суроого жазылган эмес. Ошону алмаштырыш керек. Анан алмаштырганда ошого канча расходу канча болот, ошону сурайын дегем. Сөйүн мырза. Алмаштырганда мен өйдө да айтып өткөндөй жана документтериңизди алып келишиңиз керек. Эң бир негизгиси өзүңүздүн паспортуңуз, медициналык справкаңыз, ошо айдоочулук күбөлүгү өзү керек. Өзүңүз личный өзүңүз келип сүрөткө түшүрүңүз керек. Андан тышкары личный карточка деген бар. Анан окутуу күбөлүгү бар. Ал карточканы кайдан алат? Ал өзүнүн колунда, ар бир жарандын өзүнүн колунда ошондой карточкасы бар, айдоочулук күбөлүк берүүдө. Анан мен жана өйдө да айтпай кеттим, айдоочулук күбөлүктү кайра алмаштырууда эң эле ашып кетсе 1200 сом, 1300 сом төлөйт. Мындан ашык 5000 сом, 8000 сом деген бул туура эмес маалымат. Ошону каражатты кассага төлөп, анан атайын албетте, мен энди Айнур Абдыкаловна кошумча берип кетейин. Ушу жанагы ортомчулардын ишмердигин жоюу үчүн ушу биз жарандарыбызга да кайрылып кетет элек. Ушу бир эле банктардын кассаларына акчаларды төлөп, документтерди болсо бир эле жана бирдиктүү терезелерге берүүгө да, башка чочун адамдарга бербегүү. Уланталы дагы угарман, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кулак сизде, айтыңыз сурооңузду. Мен ушу барга суроо берейин дедим. Мен былтыр документтеримди жоготуп, паспорт, техпаспорт праваны жоготуп, анан кийин бүт ошону кайра ордуна келтирдим да. Анан алло, угулуп атабы? Албетте угуп атабыз, сизди куткуйуп. Анан кийин тиги ушу жанагы айтты го, праваны жоготкондо 2 айга временный берилет деп, анан кийин жанагындай лишение болгон жок деп республикадан ГАИден анан сокулуктан по месту жительства справка чогултат экен да, лишение болгон жок деп. Эми ошону бир жерде чогултса болот экен республикаскийде. Мен ошону көрдүм да, сокулукка барбай, тияка барбай эле бир жерден чогултса болот экен да. Бул 2 жолу чогултат экенсиң. Эми ошону бир жерден кылып койсо болбойбу дейм да, сокулукка чуркатпай, сокулукка чурккан аяктан 2 жума жүрөт экенсиң артынанчы. Ар бир жерден ошо республикадан. Рахмат, сурооңузга рахмат. Биз атайын ошондой жарандардын туруктуу жашаган жери боюнча кызмат албаш үчүн биз атайын ошо системаларды түзүп атабыз. Азыр жарандар болсо өзүнүн кайсыл жерде катталбагандыгына вне зависимости ошол любой жерге, Бишкекке болсо Бишкектен келип ошол кызматтарын алса болот да. Бирок жанагы справкалар боюнча бул справкаларды биз азыр атайын ички иштер министрлиги менен иштерди алып баратабыз. Анткени ошол справкаларды ошо ар бир ОВДдан алыш керек болот да. Буюрса ошо санариптештирүү иштери аяктап калганда жарандар ал кайсы жака барбай эле койсо болот. Айдоочулук курамды жана айдоочулук күбөлүктү каттоо боюнча маселелерге жооп алып жатабыз. Студиянын номери 680606. Ал эми сиз угуп жаткан Айлампа, бизде социалдык түйүндөр аркылуу да көрүп угуп, анан суроолорду калтыра бериңиз. Кийинки угарман, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Айтыңыз, кулак сизде. Кубанычбек, Бишкек шаарынан. Сурооңуз. Эме азыр силердин жаңы бар. Биз жанагы ар бир машинеге транспортный налог дегенди төлөйбүз да. Ооба. Ошол жактан кандайдыр 1% силерге расщепление болуш керекпи?
Анан силер эмнеге ошо биз элдер транспорт налог төлөгөнсүз алып келбесе, еще силердин услугаңарга да акча төлөшүбүз керек. Ошол вопростун баарын ушу транспорт налогдун ичине киргизип эле услугаңардын баарын бекер кылып койсоңор болбойбу? Рахмат. Рахмат. Айнур айым. Сурооңузга рахмат. Бул транспорт каражаттарынын салыктарынын баардыгы мамлекеттик казынага кетет. Анан ал жактан болсо кандайдыр бир бөлүп берүү иштери жок да. Ошондой эле бизде мамлекеттик мекеме буга чейин ушу республиканский бюджеттен акча каражаттарын финансирование болуп келе жаткан. Бирок биз азыр болсо ошол эле кызмат көрсөтүүлөрдөгү ошол келип түшкөн акчаларды өзүбүзгө сарптагандай кылып механизмдерди түзүп атабыз да. Бирок булардын баардыгы азыркы төлөнүп жаткан акчалардан жогору болбойт. Анткени ошол эле интернет, кандайдыр бир административный расходдор болот, маяналарды төлөп бериш керек. Анан бизде ушундай көп тыгымдар болуп калат да, ушул Бишкек шаары, башка деле райондордо. Анткени булардын саналуу гана кызматкерлер бар. Анан ушул 20-30 кызматкер ушу республика Бишкек боюнча туруктуу кызмат алып бара албайт да. Ошондуктан биз жаңы дагы кызматкерлерди алыш үчүн, ошондой эле жакшы шарттарды түзүп бериш үчүн ушундай иштерди жасап жатабыз да. Анан бул сиздин сурооңуз боюнча салык төлөнгөндөн кийин кандайдыр бир акча мамлекеттик мекемеге келбейт да. Айдоочулук көлүктү жоготкон, жараксыз кылып алган же мөөнөтү бүткөн кезде толтура документ чогултпастан базадагы маалыматка ылайык эле көлүктү берсе болбойбу деп кайрылган. Базадагы маалымат боюнча берсе болот. Ошол базадагы маалыматтын баарын бул оцифровка кылыш керек. Мурдатан бери кагаз түрүндө турган документтердин баары системага киргизилип жатат. Анан биз ушул атайын азыр өкмөттүн токтом долбоорлорун иштелип чыккан базада маалымат болсо, ал жаран боюнча документтердин баарын азыр биз ноябрь айынан баштап мурда жөн эле копиясын алып же болбосо мындай жөн эле калтырып коюшчу. Азыр болсо ошол документтердин баарын атайын сканирование кылып системага сактап атабыз. Эмкинте жаран ошо кайрылганда бизде турган документтердин негизинде эле өзүнүн справкасын алып келсе, жана 083 дегенде анда паспортун алып келсе. Бул качандан башталат эми базадагы маалымат аркылуу берүү? Ошол азыркы кайрылып аткан жарандар бул постепенно жүрөт да, бул иштин баары. Азыр эмес экен, бир сөз менен айтканда. Айдоочулук көлүктүн мөөнөтү бүткөндө кайсы жака кайрылса болот? Мисалы дейт, мен Жалал Абадтан алган элем, анан азыр жашаганыма байланыштуу Бишкектен алсам болобу деген. Бишкектен алса болот. Бүт кызматтардын баарын жашаган жерине, пропискасына карабастан кайсыл жерде болсо ошол жакка кайрылса, кызмат алса болот. УНА мекемеси кайсы дарек боюнча жайгашкан айтып койгулачы деген. Мамлекеттик УНА мекемеси бул Бишкек шаарынын чыгыш тарабында Чохан Валиханов 2А деген даректе жайгашкан. Мен автоунаа сатып алгам, өзүмө өткөрөйүн десем, ээсин таппай жатам. Кантип таап, анан эмне кылсам болот? Ээси жок каттоодон өткөрсөм болобу деген. Жок, ээси жок каттоодон өткөрсө эч кандай болбойт. Буга байланыштуу мен жана өйдө да айтып өттүм. Ошо мамлекеттик каттоо кызматынын алдында электрондук портал бар. Портал чекит СРС чекит KG деген портал бар. Ошого өзүңүздүн маалыматыңызды киргизип, ошол жактан ошо ээсин таап, кайра каттоодон жүргүзүп алсаңыз болот. Күбөлүктү 2006-жылы алгам, эл аралык латин ариби менен жазылган күбөлүк. Качанга чейин алмашышым керек? 2016-жылга чейин алмаштырышыбыз керек болот. 10 жыл ичинде. Азыр WhatsApp'тагы суроолор абдан көп экен. Мен окула элек дагы бир 15-20га чукул суроо болуп кетти, бирок мен угармандарга дагы кезек берип турайынчы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угатабыз сизди. Мен айдоочулук көлүктү 2008-жылы алгам. Андан мурда да бир алмаштыргам, ортодо бир алмаштырганда кайра экзаменге деп ортодо бир акча иштешкен да. Ошону мен азыр алмаштыра турган болсом, кайра экзаменге деп дагы ортодо бир акча иштеп, ошондой болбойбу же болобу? Айтып коюңуздар. Айдоочулук күбөлүктөрдү алмаштырууда кайсыл категорияңыз бар болсо, ошол категорияларыңыз боюнча экзамени жок эле алмаштырсаңыз болот. Ал эми дагы Д же башка категорияларын алайын десеңиз, анда атайын окуудан өтүп, андан кийин эки экзамен бересиз. Теоретический бул тест түрүндө, практический бул айдоо боюнча, андан кийин көлүгүңүздү алсаңыз болот.
10 жылга гана берилет деп жатасыздар дейт. Мен 2005-жылы айдоочулук күбөлүктү алгам, 10 жылдан ашып кетсе, эми айып пул төлөшкө туура келеби деген. Айып пул төлөбөй эле бизге кайрылсаңыздар, ошол жогоруда айтылган документтердин тизмеси боюнча документ алмаштырсаңыз болот. Угатабыз эми сизди, саламатсызбы? Саламатсызбы. Биз жанагы дагы эле күбөлүк алмаштыруу боюнча биз окууну бүткөнүбүзгө почти 30 жыл болуп калды. Жана личный карточканын кайда экенин чын билбейбиз. Анан жана айтылган личный карточка, психиатрдан справка, уролог, анан ботинкесинин размери дебей эле көтөрүп барган правасы, паспорт боюнча алмаштырган болбой, уже биздики 30 жылдан бери карточканын чын кайда экенин билбейбиз. Жооп берип койсоңуздар, Жооп берип коеюн. Буга биринчиден жанагы медицинский справка бул обязательный нерсе. Экинчиден жана личный карточка менен окутуу күбөлүгүн эгер таппай жатсаңыз, бизге кайрылсаңыздар, бизде ошо кайсыл жерден алсаңыз, ошол жерден биз телефон аркылуу эле жана журналдардан көтөрүп, кандай айдоочулук күбөлүк берилген ошолорду көтөрүп, ошолорду оцифровка кылып туруп, ошонун негизинде бергенге мүмкүнчүлүк бар. Менин суроом дейт, Д категория боюнча ошону окуп экзамен тапшырып, анан категориясын, бул категорияны бастырганга канча каражат кетет дейт. Авто мектептерде окутуу боюнча 3,5 миң сомдон өйдө турат. Анан экзамендердин баары бекер. Келип ошо айдоочулук күбөлүгүңүздү алган боюнча 1,5 миң сомго чейин акча каражаты кетет. Уланта беребиз. Кийинки байланышкаттагы угарманга кезек берелик. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угатабыз, айтыңыз сурооңузду. Азыр айтып атпайбы, тиги байке, тиги хозяинин таппай атабыз деп. Биз башыбыздан өткөн бир жолу неметсек 2-3 матчта ушундай болду да. Хозяиндар вообще Россияга кетип калган. Россияда номерин алып чалсак, мен билбейм кандай бүтүрөсүң, ошондой бүтүрүп ал деп койду. Через суд кылып бүтүрүп койсо болбойбу ушуларды. Мисалга хозяины жок болгондо сотко ашыртып туруп, муну хозяины тиги Россияда экен, Турцияда экен, Америкада экен дедиртип эле ушуну менен бүтүрсө болот да. Баягында бирөө чыкты, $100 бер, мен ошондо кол коюп берем, болбосо мен матч деп талашам сени деп. Бу кандай бет жоктук болуп атпайбы адамдарда дагы. Рахмат. Албетте, сот аркылуу бүтүрсө болот. Биринчиден өзүңүздүн жашаган жериңиз боюнча же автоунааңыздын каттоосу боюнча ошол жергиликтүү сотко кайрылып, ошол жактан соттун чечими менен келсеңиздер, биз албетте кайра каттоодон жүргүзүп беребиз. Азыр дейт, коопсуз шаар долбоору киргени көп көйгөйлөр пайда боло баштады дейт. Мисалы, мен автоунаамды дейт келишимдик негизде саткам, эми айып пул менин атыма келиптир. Эмне кылышымды билбей турам деп кайрылган. Азыр ушул коопсуздук шаар боюнча көп ошондой көйгөйлөр жаралып атат. Булардын эң негизгиси бизде жарандардын баардыгы өзлөрүнүн мүлкүн убагында каттоодон өткөрүш керек да. Мисалы үчүн кандайдыр бир үй, жер сатып алганда жарандардын баары өзлөрү убагында келип, ошол сатуучу менен келип каттатып кетишет да өзүнүн укуктарын. Ал эми автоунаа каражаттары боюнча андай жумуштарды жүргүзүшпөйт. Эмнегедир бири-бирине ишеним каттарды берип коюшат, бирок ошол сатып алган киши ал келишим негизинде эмес, ошо доверенность берилип коет, менин атыман барып, ошо автоунааны каттатып ал деп. Бирок ошол жарандар өзлөрү сатып алганда кандайдыр бир кайдыгерлик мамиле жасап, келип каттатпай кетишет убагында. Анан ишеним каттардын мөөнөтү бүтүп калгандан кийин, же болбосо ал киши өлүп калышы мүмкүн, саткан киши, же болбосо жанагыда айтылганда башка өлкөгө чыгып кеткен болсо, ошондой көйгөйлөр жаралып атат да. Анан биз да чыгарып кетет элек, ошо жарандарыбыздын баардыгы өз убагында келип, өзүнүн мүлкүн каттатып кетиш зарыл экен деген. Бул жерде баягы унаанын ээси айып пулду төлөөгө туура келип калып атат да эми. Азыркы мыйзамдар боюнча кимде катталган болсо, ошол жаран айып пулдардын баарын төлөш керек. Дагы эле ушунун улай угарман сураган экен, менде дагы силер сыяктуу сиздер айткандай окуя болду дейт. Эми мен ал айдоочуну таппай жатам, саткан кишини. Барып унаамды тартып алганга мыйзамдык жактан күчүм барбы деп кайрылган. Албетте, мен ага да жооп берип коеюн. Анын ээси болуп эсептелбейт. Биринчиден мен Айнур Абдыкаловдун да толугу менен кошулуп кетем. Бул ишеним катты биздин жарандар туура түшүнүш керек. Бул эч кандай келишим болуп эсептелбейт. Бул ишеним кат автоунаанын ээсинин өкүлү болуп эсептелет. Ишеним кат менен алган жаран. Анан биздин жарандык кодекстин негизинде ошо автоунаанын ээси каалаган учурда ошо ишеним катты жокко чыгарып, анан ошо автоунаасын кайра талап кылганга толугу менен укугу бар. Ошондуктан ушул маселеде өзгөчө кылдат болуш керек экен, Кийинки угарманды угабыз азыр. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кулак сизде, айтыңыз.
суромундай да, жана генеральный доверенность албадык белек бүт баарын маселелерди. Анан ошо генеральный доверенность менен эле мындай бүтүрүп өзүбүзгө оформить этип алсак болбойбу? Албетте болот. Генеральный доверенность деген ошо биз айтып жаткан ишеним кат деп эсептелет. Бул генеральный ошо ишеним катыңыздын мөөнөтү бүтө элек болсо, өзүңүзгө барып каттатып алганга толугу менен мүмкүнчүлүгүңүз бар. Кийинки угармандын суроосун берейин. Марал радиосу сиздерге рахмат деп кайрылган. Анан дагы бир угарман сурайт. Мен сатып алгам 10 жыл болду. Күбөлүгүн жок, бербей койгон дейт. Күбөлүктү бербей койгон дейт. Бир аз түшүнүксүз болуп калды, суроо. Кайра байланышка чыгып, анан тактап коелук. Айдоочулук күбөлүгүмө 10 жыл болду. Каерге барып алмаштырам, кандай документ талап кылынат дейт. Муну сиздер токтолуп айттыңыздар, Бүт маалыматтарды биздин сайтка кирип, ошо транспорт деген бөлүктөн бүт маалыматтарды алсаңыздар болот. Жана ошондой эле 119 деген бекер кыска номер бар. Сотовый телефондон деле, үй телефонунан деле чалсаңыз, ошол жакта бүт толук маалыматты бекер алсаңыздар болот. 119, Даректен тууралуу да. Угат абы, сизде саламатсызбы? Айтыңыз. Мурат, бул 10 жылдан алмаштыра тургандын эмне муктаждыгы бар да, праваны алмаштырганга? Права жарабайганды жыртылып калды, татынакайын алып жүрөбүз да. Анан мунун муктаждыгы эмнеде дейин да? Анан же болсо акча чогултуу, же болсо башка мамлекеттин, Кыргыз мамлекетин талкалаш үчүн жасаган. Мен ошону түшүнөм да, талкалаш үчүн жасаган майда чүйдө кылып, кайра бизди мамлекет өнүктүрбөс майда чүйдө менен алмаштырып, элдин кызырын келтирип, өзүн өкмөттү да иштетпей атат да. Рахмат, аз жооп берсин, убакыт аз калды. Толук документти берип койсоңуз, эмне муктаждыгы бар? Мына жооп берет азыр угуңуз. Сурооңузга чоң рахмат. Бул 10 жылдык мөөнөт, бул эл аралык стандарттар боюнча эсептелинет. Бүт өлкөлөрдүн бардыгында паспорттардын мөөнөтү дагы 10 жыл, ошондой эле айдоочулук куәликтөрдүн бардыгынын мөөнөтү 10 жыл болуп эсептелинет. Биз андан эл аралык стандарттан башка кандайдыр бир нерселерди ойлоп чыгууга мүмкүн эмес. Анткени бул айдоочулук куәликтөр менен биздин жарандар Россияга да барып, Казакстанга да барып, башка өлкөлөрдө да айдоо укугуна ээ болот, жанагындай жумуштарды аткарса да болот. Ошондуктан биз эл аралык стандарттарга менен иштейбиз. Айдоочулук күбөлүктөрдү биометрика, паспорт сыяктуу чип коюп, бардык документтерди ичине киргизип, жеңилдетип койсо болбойбу дейт. Президент санаа иптештирүү деп айтып атат. Ошондон баштаса болбойбу, жакшы болот эле да деп кайрылган. Бул иштер боюнча биз азыр жанагы жогоруда айтылгандай айдоочулук куәликтөрдүн жаңы айдоочулук куәликтөрдү ошо 19-жылы бери баштайбыз. Бул боюнча иштерди алып барганда ошол айдоочулук куәликтөрдө чип болсо, кандайдыр маалыматтар жазылат дегенде, ошол эле кайсы маалыматтар көрүнүп турган жеринде, бетинде жазылса, ошолордун баары ичинде жазылып калат экен да. Анан эл аралык опытты карап көргөндө, ошол эле Казакстанда ошондой документтер берилгенде, ошол чиптин көп деле мындай колдонулбайт экен да жарандар аркылуу. Ошондуктан биз чипи жок эле мындай жана түндүк деп айтылып жаткан ошондо бирдиктүү системага эле ошол биздин да бүт кызматтар ичине кирет. Ошол жактан жана маи кызматкерлери тийиштүү маалыматтарды ала алса болот да. Бул айдоочулук куәлик жарактуубу, жараксызбы, ушундай киши барбы деген маалыматтар ушул система аркылуу эле да. Бул болсо ошо айдоочулук куәликтөрдө арзан болот жана жарандарга ыңгайлуу шарттар түзүлөт да. Менин күбөлүгүм СССР учурундагы күбөлүк эмне болот деп кайрылган. Бул кандай, ушул күбөлүк менен эле эч кандай текшерилбей жүрө бериши мүмкүн беле? Жок, албетте СССР учурунда күбөлүгүн дагы биз алмаштырып беребиз. Ал жана айтып өткөндөй 119 ошо кыскача номеруна чалып, кайсы дарекке жакын болсо ошо даректин ошо каттоо бөлүмүнө барып, ошол жактан тийишелүү документтерди чогултуп, ошо алмаштырып алса болот жаңы күбөлүк алып. Мурда күбөлүк алгандар неге кайрадан атайын справкаларды чогултушу керек? Мисалы үчүн илгери алгандарда талап көбүрөөк болчу да, жөн эле эскини жаңыга алмаштырып берсеңер болмок да деп кайрылган. Жанагыдай документтерди топтобой эле. Документтердин деле тизмеси аз. Бул өзүнүн паспорту жана өзүндөгү айдоочулук личный карточка. Анан медицинский справка болсо, эми айдоочулук күбөлүк 10 жылга мөөнөткө берилгенде, 10 жылдын ичинде жаран менен ар кандай бир нерселер болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан биз айдоочулук күбөлүктөр берүүдө бул болсо атайын автоунаа
айдаганга укук берилип аткандыгына байланыштуу биз ошол жарандын справкасын негизинде гана бере алабыз да. Анткени көзүнүн мурун жакшы көрсө начарлашып болуп калышы мүмкүн. Угат абы, сизде саламатсызбы? Саламатсызбы? Кулак сизде, айтыңыз. Мен атым Азат, бир суроо берейин дедим элем сизге. По вопросу вот умный город менен силерде мектептер бир база кылып атабыз деп атпайсызбы? Систему вводите определенно. Почему должен только собственник отвечать? Автотранспортного средства, а не водитель, который сидит за рулем, непосредственно нарушает. Мен кыргызча эле жооп бере берейин анда суроолорго. Биз ошол жанагы коопсуздук шаар боюнча атайын системаны биздин инфоком мекемеси, биздин астыбызда инфоком мекемеси иштеп чыкты. Ошондой эле ошол системалардын баардыгы бири-бири менен маи кызматкерлери менен да бирдиктүү. Ошол азыркы мыйзамдардын баарында көрсөтүлгөн ошол автоунаа каражаты бул мындай источник повышенной опасности болуп саналат да. Ошондуктан ар бир жаран бул өзүнүн мүлкүнө мындай жооптуу мамиле кылыш керек да. Ошондуктан кандайдыр бир кылмыш иштери болсо, кандайдыр бир жол кырсыгы болсо, ошол автоунаанын өзү жооп бериш керек. Анткени мамлекеттик органдар, маи кызматкерлери, биз дагы кимге кайсы жаран берип койгондугу боюнча маалымат жок. Ошондуктан ар бир жаран өзүнүн мүлкүнө эмне кандай терс нерселер болсо жооп бериш керек. Бул жерде эки чыгарманыбыз жазып атат. Мамлекеттик каттоо кызматында коррупциялык эң чоң схемалар бар экенин жашырууга болбойт дейт. Эмне үчүн дейт, абдан кымбат баалуу унааларды сиздер каттагансыздар. Ал кантип жасалган? Анын алдын алуу үчүн азыр эмне иш кылып атасыңар анда деп сураган. Биринчиден ошол коррупциялык ар кандай көрүнүштөр бар болгон. Ошондой эле атайын кылмыш иштери козголгон биздин кызматкерлер боюнча. Азыр териштирүү иштери жүрүп жатат. Ошол эле убакта биз ушундай терс көрүнүштөр болбош үчүн азыр бул схеманын негизи бул автоунаа каражаты өзү Кыргызстандын территориясына келе элек убакта эле документтерин алып келип, бул жактан ошол Орусиянын документтеринин негизинде Кыргызстан документин жасап алып туруп, анан границадан өткөндө бул кыргыз машинасы болуп кирип калган да. Ошондо ар кандай бир төлөмдөрдөн бошотулуп кетишчү да. Анан биз азыр ошол системаны жана атайын маалыматтык система түзгөндө бажы кызматы менен бир система түзүп, ошо кайсы унаа кайсыл убакта кайсыл документтердин негизинде өттү, кандай төлөмдөр төлөндү, ошонун баарын көрүп турабыз. Же ошондой автоунаалар азыр бизге келгенде ошол системадан көрүнөт да. Биз ошол атайын жана буга чейин андай система болгон эмес да. Система болгон эмес. Азыр ошондой система түзүлдү. Анан ошол машинанын жана вин кодтен идентификационный номерлери болот. Ошонун негизинде биз көрөбүз. Анан кандайдыр төлөмдөр төлөнбөсө, система өзү блокировать этип коет да. Бул ошондой человеческий фактор деген нерселерден жок кылуу үчүн. Уланталык, мен 1 жыл мурун автомектепте окуп экзамен тапшыргам D категориясына. Күбөлүк алайын дегенде паспортунун учету жок калган. Азыр күбөлүк ала аламбы деп кайрылган. Биринчиден паспорттун учетун такташ керек. Кайсы жерде жашаганын, каякта прописка болгонун, ошону тактагандан кийин гана ошо кайра күбөлүк ала алат. Угатабыз, азыр дагы угарман байланышта. Саламатсызбы? Айтыңыз сурооңузду. Мен суроом генеральный доверенность боюнча бермекмин да. Ошол генеральный доверенностьтин баасына техпаспорттун баасын түшүрүп койсо болбойбу? Себеп дегенде аябай алып сатуу көп болот да. Анан ошону мисалы үчүн 1,5 миң болсо, мисалы үчүн элдер доверенность кылып эле сразу переоформление кылат да, ушу көйгөй чечилет эле. Анан ошол өткөн жылдагы льготный переоформление болбоду эле. Ошондо деле бир 5 миң сомго чыгып кетип атты да, эч ким деле барган жок го дейм ба. Көптөр переоформление болбой калды да. Рахмат, жооп беришиз. Сурооңузга рахмат. Биринчиден жанагындай льготный компания болгон учурда 3 айлык мөөнөт болгон. Ошол 3 айлык мөөнөттүн ичинде арзандатуу болгондон баштап ошол 3 айдын ичинде 124 миңден ашык автоунаа каражаты кайра каттоодон өттү да. Буну салыштырып кеткенде 2017 жылы 12 айдын ичинде 137 миң автоунаа кайра каттоодон өтсө, ал эми 3 айдык мөөнөттө льготный периоддо 124 миң да. Бул айтса болот, ошол 3 айдын ичинде 1 жылдык
план объем аткарылды да. Ошон үчүн эч ким келбей койду дегенге биз көп деле макул эмеспиз. Ошондой эле көп тыгымдар болуп атты, көп жарандар келип атты, ошо арзандатуу болуп атканда. Анан ошол арзандатууну улантыш үчүн мурун атайын жанагы сбор деген бар, ошо за перерегистрацию, за регистрацию деген ошол 1% болчу. Аны болсо 0,1%га түшүргөнбүз. Эми ошол 2-июльдан баштап 18-жылы 0,3 деген пайызга түшүрүлгөн. Азыр ошол механизм менен арзандатуу болду. Экинчиден, биздин салык кодексте бир эле автоунааны 2-3 жолу бир жылдын ичинде кайра каттоодон өтсө, аялы күйөөсү кызына каттатып же ушундай иштер болсо, ар бир кайра каттоо өткөндө салыкты төлөш керек болчу да. Ал эми квартира жерлерге жылына бир эле жолу салык төлөнсө, автоунааларга болсо кайра каттоо өткөн сайын жыл ичинде 2-3 жолу салык төлөнүп калчу. Азыр ошол 2019-жыл январь айында салык кодексине өзгөртүүлөр киргизилди. Ошондо бир жылдын ичинде бир эле жолу салык төлөнөт да. Ошон үчүн арзандатуулар чоң эле болуп калды азыр. Эки угармандын суроосун бир берейинчи. Азыр бул жерде карап атат. Техникалык кароо маселеси боюнча киреби же мурдункудай эле сакталып калабы дейт. Тех кароо боюнча ошол жанагы АСАга киргизилет деп ошонун ичинде жумуштар жүргүзүлмөк, бирок азыр анын мөөнөтү узартылды. Анан тех кароо боюнча азыр кандайдыр бир андай иштер болбой эле ошол жарандарды ташуу, анан жүк ташуучулар боюнча өзүнүн сроктору, мөөнөттөрү бар. Анан мындай обязательность азыр каралган жок. Рахмат, анда мүмкүнчүлүгүбүз жетишинче суроолордун бардыгына жооп алып берүүгө аракет кылдык. Суроолорго болсо мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Айнура Туйбаева, УНА мамлекеттик мекемесинин баш кадиси Үсөйүн Касмалиев жооп беришти. Ыраазычылык билдиребиз. Албетте бул маселеде дайыма суроо, пикир абдан көп болот. 199 кыска номер аркылуу 119 кечиресиздер, кыска номер аркылуу дагы байланышка чыгып маалыматтарды алсаңыздар болот. Ошондой эле интернеттеги сайттагы ресурс аркылуу дагы маалыматтардын баардыгы камтылган экен. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман болуңуздар.